аял, бала чака, ата эне, дос, тууган, өзгөчө кимди көрө албайсыз го, ошону мактаңыз. Кимди көрө албайсыз го, ошону башка жерге барып мактаңыз. Аны жамандабаңыз, аны мактаңыз. Напсыңыз ыйлайт, билем. Бирок улуу сооп аласыз. Улуу сооп аласыз. Мусулманды мактаңыз, азамат болосуз. Алланын алдында даражаңыз көтөрүлө берет. Кимди көрө албайсыз, ошону мактаңыз, даражаңыз көтөрүлөт. Мактаңыз. Көз алдында мактабаңыз, ал жогунда мактаңыз. Бүгүн көз алдында мактайт барды. Көзүндө мактайт. Кеткенде шубайт. Ушугантип мусулманчылык болсун. Ушугантип эркектик болсун. Мурда аялдар кичине ушундай эле. Азыр эркек ушундай болуп калды. Азыр менмин деген эл карагандар ушундай болуп калды. Ушу кантип болсун? Ушу кандай жашоо болсун? Ушу кандай намыс, кандай эркектик, кандай ыймандуулук болсун? Ушу кандай адамгерчилик болсун? Жок. Мусулманды мактайлы, качан? Көз алдында эмес. Ким ушул жерде жок, ошону мактайбыз. Ким ушул жерде бар, аны мактабайбыз. Жүзүндө мактаган мойнун сындырганга барабар деген пайгамбарыбыз. Анын оозуна топурак салла деген. Пайгамбарыбыз айткан, бири-бириңерди мактаганыңарды токтоткула деген. Мен буну мактайм, бул мени мактайт, бул мени мактайм, бул мени мактайт. Мактоо бөлөк нерсе, кылган ишин кадырлоо бөлөк нерсе. Ва амма би ниъмати раббика фахаддис. Пайгамбарыбызга Алла Таала Кур'анда айтат, Робуңдун неъматын баяндагын, айтып жүргүн. Алла сизге канча жакшылык берсе, Аллага шүгүр кылып айтып жүрүш керек. Алхамду, Алла мага адал акча берди мага. Аллага шүгүр. Алла Таала мүмкүнчүлүк берди, мечит салдым. Мүмкүнчүлүк берди, суу чыгардым. Мүмкүнчүлүк бердим, кембагалдардын курсагын тойгоздум, кажеттерин бүтүрдүм жана башка. Алланын неъматын айтып жүрүү, бул Алланын буйругу. Алла Таала көргүсү келет. Бендеден өзүнүн неъматын айтканын дагы, көрсөткөнүн дагы.